кара өрүк да бул слива. Алмазбек Иманалиев кичи мекени Нарын районундагы Чет Нура айылына анча мын өзү эмес багманчылыкты мыкты өстүргөн фермер. Анын өстүргөн алмалары, өрүктөрү, алчалары даамдуулук менен учурулгондон коңшулары базарга барууну унутушкан. Бирок эми каарманыбыз айылдаштардын жашчылар менен жемиштерге муктаждарын канааттандыра алчудан эмес. Анткени өмүрлүк жолдошу Жипаркул Осмонованын Кыргыз патенттин 40 райондон 40 темирге инновациялык программасына сунуштаган долбоору жактырылып, жакындан бери жер жемиштер аралашкан сүзмө даярдоодо. Андыктан алдыдагы жазда өзүмдүк бакчаларын чычырканак, карагат, кулпунай, малина менен толуктоого ниеттенишүүдө. Продукциянын бир топ демесин корун ушул өзүбүздүн огороддон алабыз да. Келечекте ушул огороддун башына чычырканактын Алтай деген сортун келип быйылкы жаз менен айдаган атабыз. Ошо келечекте ошол карагаттан дагы чыгаралы деген ой бар. Тиги ассортиментин көбөйтүп. Польшадан деп заказ менен 200 түп карагат алдырганмын, дизель деген сорту. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы атасыздар. Иштебиздер жакшыбы? Бүгүнкү 3 туруктуу жумуш орду бар Чакан сектеги жалпы суммасы 1 миллион сомдон ашыгыраак жабдуулар Кыргыз патенттин чегерген гранты. Анын 40 райондон 40 темирге инновациялык программасы жыл сайын ар кандай багыттагы долбоорлорду кабыл алып, эң жакшы делинген 40-ына жордай каражаттарын бөлөт. Өткөн жылы Теңиртоо жергесинен мындай артыштарга 8 субъект ээ болсо, быйыл Ат Башы районунан Бегимжан Молдо Ибраеванын, Нарын районунан Зарылбек Султановдун жана Жипаркул Осмонованын кайрыштуу жаатындагы демилгери колдоого алынып отурат. Антыда иштер жаңына башталгандыктанбы, алардын жасагандары жергиликтүү соода түндөрүнө гана чыгарылууда. Келечекте мен ушу объемго чыгып, көп санда чыгарып продукциямды келечекте ички жана тышкырынакка да чыгайын деген да немелерим бар, ниетим бар. Анан келечекте ушу чычырканактын майын дагы алсамбы деп план коюп атам. Ошону менен бирге эле муну этикеткаларын ушу дизайн жагындагы ошо жайка программасы иштеп чыгып берген. Эгер статистикалык маалыматтарга таансак, Нарын облусунда айыл чарба сырыөлөрүн кайра иштетүүгө 15 объект артылган. Басымдуу бөлүгү эттен, сүттөн жана жүндөн продукция чыгарышууда. Алардын өз өндүрүштөрүнүн кеңейтүүлөрүнө 280 миллион сом талап кылынып, мунун айрым бөлүгүн Теңиртоо өнүктүрүү фонду каржылары болжолдонулган. Ал эми Нарын районундагы Чет Нура айыл аймагынын фермери Мурат Турсунакунов Арашан пародасындагы асыл тукум койдун башын көбөйтүү менен жергиликтүүлөрдү да, башкаларды да чүйгүн эт менен камсыз кылууну көздөйт. Ошондой эле эт, сүт багытындагы уйларды да асыроодо. Айтымында агрардык секторго болуп көрбөгөндөй колдоолор көрсөтүлүп, эмгектенден энишпеген электиктердин жашоо тирликтери алдаганча жакшырды. Антыда ушул жагымдуулукту улантыш үчүн кандайдыр бир чечкиндүү чаралар зарыл. Жеңилдетилген кредиттерди алып, чарбасын жүргүзөлү деген кишилер көп. Анан бирок бөлүнгөн акча жетпей калат азат. Мамлекеттин бюджети көбөйсө да көбөйбөй деп ойлойм. Бирок бул лизинг 9%, 11%тен берип атат, ошону кичине азайтса. Лизинг демекчи. Өткөн жылы Нарын облусуна ушул ыкма аркылуу 25 айыл чарба техникасы алынган. Арасында МТЗ 892 үлгүсүндөгү 9 трактор, 2 сеялка, 1 пресс-подборщик, 3 комбайн жана башка кубаттуу техникалар бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.